Туғандар, ассаламу алейкум. Өзіңіздер жақсы білгендей эле В класста таксовать етіп жүргөнүмдүн себеби, бул бирден бир себеби бул Бери таксопаркы туғандар. Эгерде машина керек боло турган болсо арендага таксиге туғандар. Момел жерде көрсөтүлгөн номерлерге чала бересиңиздер. 1400дөн Kia Rio'лор, Solaris'ler бар екен 2020-2021 туғандар. Comfort Plus'lar 2700-2800'дөн Jack G7'ler бар екен, Toyota Camry'ler бар екен. Ошол мол жерге адресин, телефон номерин көргөзүп коем туғандар. Кайрылып ошол жерден машинаны алып таксовать этсеңиздер болот. 3000 рубльде сразу бересиңер, калганын накопительный 15000ге чейин накопительный жанагындай эмеси бар туғандар, депозити бар. Ошондой туғандар. Бүгүн күнгө четверг болуп калды. Бүгүн акыркы күн. Машина менен жүргөнү саат 2 болуп калды күндүзгү. Сүйлөшүп көрөм. Эгерде чалып эртең пятница күнкүгө дагы эгерде машинаны эч ким занят кылып койгон болсо, эртең пятница күнкүгө дагы бир күн иштеп көрөйүн деп туғандар. Ошондой. Бүгүн четвергке болгон рабочий денди көргөзөм. Колдон келишинче 12 саат, бир 15 саатка чейин иштеп көргөзөм туғандар бүгүн. Прям напряг, прям точно мындай. Канча болот экен 12 саатта иштесе, прям реально көргөзөм туғандар. Ошондой. Бул В класста основном арабтар көп чыгат экен туғандар. Москвада арабтар жаман көп экен. Шагырап 5-6 болуп алып, арабтар жаман көп чыгат экен. Жанагы айтып сурап калып атышат, В класска экзамен керекпи деп туғандар. В класска экзамен, бизнестен экзамен өткөндөн кийин В класстагы, то есть круиз автоматически экөө тең ачылат. Элитке бир тапшырса, жанагы элит менен жана ультима чогуу ачылат го, ошондой короче. Ал жакта экөө ачылат, бул жакта бизнес менен круиз ачылат. Так, платная подача берип атат. 17 минут бирок. Трехгорный вал дейт. Вообще, о, центр жактан берип атат. Мен үйүм жанынан эле эмнегедир. Ну, платный подача жакшы экен. Платный подача жакшы экен. Сразу платный подачаны алгандан кийин айдаш керек экен. Бүтүп тура берсең ат менен алып койсо, акча түшпөйт экен. Эгерде 4-5 мүнөт жүргөндөн ат менен алып койгон болсо, автоматически 1800 рубль чөт экен тугандар, ошондой. А так машина жакшы, иш жакшы. Дагы эмнелерди айта кетейин дедим эле. Арендага билбейм тугандар. Буну табып да бере албайм, сүйлөшүп да бере албайм. Интернеттен карап көргүлө, Авитадан карап көргүлө, издештирип көргүлө, тааныш билиш кылып. Бизнеске экзаменди тапшырасыңар, В класстагы ачылат. Арендалары 8000ден 12000ге чейин жылына комплектациясынан ар жак бер жагына жараша экен тугандар, ошондой. Буюрса биринчи пачинди көрдүңөр, сразу эле түштү, еще коэффициент менен түштү, еще платный подача. Эгер да бир сааттык жерге алып бара турган болсок, минимум бир 4000ге барабыз тугандар, ошондой. Күндүзгү саат 2. 1000 рубльдик бензин койгам, көрөбүз, ошо жетет, бүгүн жетпей калабы деп турам. Но ничего, посмотрим канча кетет. Монун дагы эле магнитофону күлүчтетип атат. Бир жарым саат жүргөндөн кийин өзүнө келип калат, перезагрузка болот. Так, дагы эмнелерди айтып берейин деп аттым эле, дагы өткөндө комментарийден эмнелерди сурап атты эле. Экзаменди өтүш керек деп айттым. Витодон башка машина өтпөйт тугандар. Альфардтар өтпөйт. Башка машиналар өтпөйт. В класска только Mercedes'тен ушул эле машиналар өтөт окшойт дейм да. Башка машиналар өтпөйт экен. Мен балдардан да сураштырдым. Только В класс. Volkswagen'дерди да көрбөдүм. Именно круизге. Белки минивендерге өтө бериши мүмкүн, обычныйларгачы. А так круизге только ушу Mercedes'тин ушундайлар окшойт дейм да. Аркасы 5 месталуулары бар экен. Аркасы полный мол жанындагы менен 7 месталуулары бар экен. Көбүнчө жето чыкканда комментарийге жазып коет экен, 7 орундуу болсо жакшы болот деп. Бирок ошолардын акчасы дагы жакшы болот экен туганда. Ошондой. Машина сонун экен бирок жакты. Аябай бодрый. Кайфово экен. Сиденьяларында фур айдап жүргөндө ощущение, как будто мага 1-2 күн кыйналдым, көнө албай. Таар жерлерде дагы кыйналат экенсиң. Жанагындай кээ поселоктор бар, Путилка, Люберцы, Суберцы жак барганда вообще, болбойт го эмиш деп калды. Люберцы жактарга барганда өтө жанагындай улицалардан кичине кыйналат экенсиң. А так жакшы, ошол туган. Ёлки, заказ отменен деп калды. 550 сом түштү. Платный подача. На, биринчиге. Платный подача менен кетип атканда ошо кичине 3-4 мүнөт жүргөндөн кийин ат менен алып койсо, ошол кайтып түшөт экен.
Kayaktan жақсы bilет, жақсы bilbeyt anda. Так, daha bir zakaz şurada. 23 minut nar jaktan 42 kilometr. 1 saat eкен. 22 minut kütөy bilben. Деревня Синково дейді ғой, Синково. А еще бустері менен екен еще. 42 километр 58 минут. Пашты скаттың жанына барат екен. Ай, елки бұл да атмен алып қойды. Алыстан көп заказдар болады екен. Не короче 20 минут, 15 минут нар жақтан заказдарды бере береді екен, шындай екен. Бұл да атмен алып қойды. Так. 1:11 менен заказ шығады. 3 minut нар жақтан екен Гайсинцадан. Az барып көрөбүз бүгүн. Так, 1905'te Monda Гайсинца бар, Москва-река жээгинде. Мурун не деген эле азат башкача болуп калыптыр. Краун Плаза эле. Мурун Краун Плаза эле болчу, азыр Гарден Плаза болуп калыптыр. Пока что ешким жок. Маринский бульвар. 7 минуттук жерге заказ берип турган. Мында азыр 2000 грамм өлүп калды дегенде. Сколько это? 1939. Так. 2000 килограмм. Да. Спасибо, брат. Пожалуйста, всего доброго. Удачи. Так. Паченди жеткиздик туугандар. 16 минутта ушундай да келдим 2000 рубльге. Так, daha bir заказ. Новый Арбаттан берип атат. Бустер дейт, кресло дейт, как раз менде. Бустер да бар, кресло да бар. Атмена кыла берип заказдарды надоел кылышты. Заказ түшөт, атмена болот. Заказ түшөт, атмена болот. В конце концов, Домодедового заказ кармадым азыр. Домодедового барып көрөбүз. Тем более коэффициент менен берди Домодедовогачы. Өткөндө бир братан центрден Домодедового 7000 алып барды эле. Азыр көрөбүз эми мунусунда. Мунусунда канчага барабыз? Так, едем Домодедово, да? Домодедово. Хорошо. Так, туугандар. Домодедового жетип келдим. 1 saat 39 minut болуп кетти. Завершить. Пробка жаман кат болуп кетти да. 5939 рубльге келдим. Домодедового 5939 рубль. Az поддержкага жазып көрөйүнчү, көбүрөөк акчудум деп промокод береб экен. Кет деген бар жерде күтүп турайынчы. 2 заказ 6400. Пройдите проверка селфи дейт. Проверка өттү. 2 заказ 6500 болду. 2 заказ. Karşıya. Домодедово келгениме ровно 2 saat болду. 2 saat içinde birinci uçurtta turgan. Жок. 5 машинанын içinde деп турат да, birinci депчи. Ошо бойдон 2 saat болду, заказ жок. 2 saat өттү. Жана жарым саатка кеч калып келдим эле Домодедового. Немеге жаздым, поддержкага жаздым. Уважаемые коллеги, прошу компенсировать этот поездок депчи. За то, что ехал больше на полчаса, чем указано вами деп жазып. 3 saatка промокод алып койдум. 3 saatка эми жана чоң заказдар болсо, 3 часа со сниженной комиссией сервиса деп 3 сааттык промокод берди. Ну бирок мен көп сурай бербейм, бирок не стоит жанагантип сурай берген. Кээде ушинтип жарым саатка көп жүрүп калганда сураса берип турат, ушундай туугандар. Ровно 2 saat дегенде заказ түштү. Азыр көрөбүз барып. Каяка заказ берип болду экен. Без коэффициент без ничего берди. Азыркы берген промокод иштете берет окшойм. Все равно эртеңден бизнеске чыксам, все равно
Жақсы заказдар болып еді ал жақтачы. O нижний уровень дегенди көбөлө жакшы түшүнө бербейт экен. Түп түз келип эле шлагбаумдан солго кирип туруп эле. Могу зданиянын жаны менен мурун бияк менен сыртка чыгып кетчү эле. Монтип айланып нижний уровеньне түшөбүз. Домодедово ушундай болуп калган. Верхний уровень, нижний уровень болупчу. Көбүн эле ошо группадан көрүп калып атам, жакшы түшүнбөстөн таппай калып атат. Үстүн менен барып алат да айланып жүрө берет ананчы. Мен өзüm деле биринчи келишим нижний уровеньне. Сону кылып ремонт кылып, сону кылып коюп турбуз ягында. Так, земляной вал деп центрге бериптир. Земляной вал 9. 47 километр 54 мүнөттү көргөзүп атат. Бир 5-6 миңге барсам деле азыр промокод менен жирненький болот. 3 заказ менен где-то 10 миң турат экен ошо менен. Все. Так. Едем в земляной вал, да? Да. Хорошо. Воды нет, да? Блин, в багажнике осталось, да. Так, туғандар. Домодедоводан жетіп келдім. Домодедоводан ровно 5028 рубльге келдім. Bundan şu комиссия да албайт да. Так, бүгін açıp тұрайын. 5000'ge жетіп келдім, еще 500 рубль чай берді. Детский креслосы жоқ екен эле. Үлкен жоқ пы десем жоқ деді, мен де бар десем, хорошо, я тебе доплачу, қой десем болбой. 500 рубль берді чай. Ошентип 5,5 мың рубльга жетіп келдім. 3 заказ 11500 болды. Еще 500 рубль чай 12 мың болды ошо менен. 3 заказ менен 12 мың. Так. Это еще только начало. Только начало, мынакей. 3 заказ 11500 болды. Заправка кылыш керек болуп калыптыр. Эшкага караганда хилде көп жеткен бол. Так, кийинки заказ толгон. Бустер менен охотный ряд. Так, тоғандар, 4-нчы заказдап келдим. 23 мүнөттө. Давай. 2379 рубль бустер менен. Билбейм ага, какой-то бонус, 1400 рубль бонус болуп калыптыр. Откуда, куда, зачем, я вообще не понимаю. Жана аэропорттон келген заказга 1400 рубль еще бонус да берип коюптур. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, так. А едем Кутузовский 4, дробь 2. Все, верно. Подъезд Кутузовского. Хорошо. 4. А все сели? Что нажать, скажите? Мне не Да, все. спасибо, что перезвонили. Да, мы все. Чего, все разместились?
Зайки все разместились. Поехали. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Так. Yolki 6 minutta geldim. 6 minut. Ну-ка. 2168 rubl. 6 minutta. Daha bir zakaz sütü hazır. Ha, zakaz atmayın. Ну ладно. 20 minut padaça benim berip attı. Yaxşı da oldu. 5 zakaz 16 min oldu. Kıskası 6 zakaz почти 18 min akça oldu. Saat 11, 12 olayında kaldı. Saat 12 olayında kaldı. Kıskasını aytқанда toğanlar, любой tariften özünün klientleri var eken. Anda bol boyut, munda bol boyut dep janagantip özüңөр алдап жанагантип спакайып эткенин кереги жок экен. Minivende деле, бизнесте деле, Майбахта деле ар биринин өзүнүн клиенттери бар экен. 6 zakaz почти 18 min акча болду. Saat 12 болду. Кичине курсагым ачып калды азыр. Кичине анын жеп алып туруп буйруса, таң аткыча бүгүн иштейбиз. Култап койгучу иштейбиз. Что-то бир 20 minut болуп калды, что-то заказ бербей калды. Заказ бербей тургандан сразу барып нары бери шамшым өтүп алып туруп дальше турабыз. Эртең саат 10го машинаны апарып беришим керек. Чынына келгенде туугандар, минивенде неме кылганы вообще не стоит экен, ачыгын айтканда, ночь деген мындай будний күндөрү дейм да, выходной күндөрү более-менее унутпош керек. Saat ровно 12'de çay içkem, жарым saat çay içtim, 12:30'da liniyaya koydum. 1, 2, 2:30 oldu, bir de zakaz yok 12'den hiç. Жақшы точкаларга барып көрдüm, нары бери айдап көрдüm. Saat уже 2:30 болуп атат, bir de zakaz yok, билбейм эмнегедир. Поддержкага да жазып көрдüm. Ошондой точкаларга барып көргүлө деди, барып көрдüm, бирок заказ жок. Колдон келишинче Мерс менен, минивен менен иштегенде туугандар эрте менен эрте чыгыш керек экен. Ошо 6-7'lerге чыгып, аэропортторду кылып, короче, конкретно иштесе, эрте мененки саат 6'dan баштап түнкү саат 12'ge чейин 30 min, 35 min жөн эле иштесе болот экен. Жөн эле запросточу. Түнү ушу выходной күндөр иштеш керек экен. Клубтан клубка, жанагы 5-6 болуп алып чыккандары основном центрде айланып келсин, клубтан клубка, кафеден кафеге, минималка 1700 болгон үчүн 5 минут кылсаң, 10 минут кылсаң деле 2000 сомдон жогору заказдар болот коэффициент жанып аткандачы туугандар. Ошондой. Но ничего, күтөбүз дагы, эч жака шашып аткан жерибиз жок. Шашпай күтүп, эрте мененки саат где-то бир 9'ga чейин иштесем, 9'да машинени жуудуруп, 10'го ал жака машинени апарып беришим керек эрте менен туугандар. Ошондой. Кетtik anda. Bir жерге барып, жыйыныраак bir жер болсо, заказды күтүп отуруп турабыз. Так, ровно канча? 2 saat. Почти 2,5 saat дегенде заказ алдым. Барып көрөлүчү. Бардыгы бүт мастар болсо керек. Здравствуйте. Ой, Кирюха! Ой, место девушки. Кто сел неправильно? Неправильно? Или там твоем? Подожди. 2430. Вообще пустые, блядь. Да вон у него и сидишь так. Ну Брат, нет, подойди. брат, Серег, ну пожалуйста, блядь. Да Серег, ну подойди, блядь. Бля, брат, давай, ну серьезно скажи, мы тебе завтра перекинем. Я тебе серьезно говорю, первый раз такая хуйня у нас. Глуховская. Я честно говорю. Сколько у тебя есть? У меня есть 1300. И, блядь, я ему только что перекинул. Ну перекинь, сколько нам в общем вышло? 2430. Блядь, ну там что, сумма что ли? 1400 переводи. 1400 есть. Бля, закинь ему, пожалуйста, блядь, 400. Брат, а что, сколько нам?
2400. Ебать, я Ебать. сегодня 50 тысяч за день проебал, блядь, еще нахуй. Мне надо уехать как-то, от тебя потом, блядь, что. На Сбер можно брать? Да, конечно. Ты что, вообще ничего не кинул? Да я 50 проебал за ночь. Ничего не втык. 1400 осталось, чтобы до дома доехать. Брат, номер скажи. 903 903. 054. Нургыз. Да. И 500, брат. Все. Все добро. Koy dese olur, şart edem dedi koylarınca. Потом перекинем dedi. Ёлки. Гулять etken ақшасы бар. Ondan кейін таксиге келгенде ақшасы қалбай қалады да бұларынша. Қыздардың көзінше рас джентльмен болышады да, сейчас круиз вызовем депчи. Ёлки, оның блютусы уланбай адамды шарманда қылып атады да. Все туғандар, қысқасы 4-тен 10 минут өтті, уже аэропорттар башталды. Шереметоваға заказ алдым. Так, ехать жарым саат кен, по обычной дорога менен. Но коэффициент менен и бустер менен. Көрөбүз Шереметова канчага берет. Бирок Шереметовадан күтпөйм азыр, неге дегенде бер жакка келгени тезирээк болот лучше. Неге дегенде мен чүйүм дагы жок киргени, корого киргени. Ошон үчүн барабыз, кайтабыз. Короче, Москва Ситиден заказ түшүптүр. Шереметовага. New Towers'тен. 5-10 минут подожди деп койду. Хорошо деп койду. Еще кто-то? Не, все. Ага. Так, что делаем? А у тебя нету... Ох, Шереметовага жетип келдим. Так, 32 минутта. 32 минут завершить. 4553 рубльге жабып койду. 32 минутта. Еще бустер менен заказ койду. Аз толтур адам чыкса керек десем, өзү жалгыз эле бир чамадан менен чыгып келе берди го. Оозум деле ачылып калды. 2 заказ 5200 болду. Ох, 12ден кийин. Эшик жаман суук болуп кетти. 8 градуска түшүп кетти го. Ёлки. Ышкыртып сүйлөй берипмин, камеранын заряды өчүп калыптыр го. Шереметовага алып барып таштап келдим. Так, 2000 сомдук бензин менен, короче, 23 000 ашыгы менен заработок болду. Ал жакта чип жок эле, аэропортко киргени, сразу эле шаарга кайтып келе бердим. Жарым саатка жетпей эле кайра шаарга келип калдым. За рулем жүргөнүмө уже канча болду? Кече 2-3 сөттөрдө баштагам, где-то бир 14 саат, 15 саат точно болду да. Бирок чарчайсың, марчайсың дейлек, Яндекс өзүм деле пока что нормально эле сезип атам. Жолки бир машина китайлар чыкты го. Вперед, назад. Ленинский вокзал. Комсомольская. Ага. 10 минут. 7 минут. Так, ровно 9 минутта алып келдим Китайларды. 1750 рубль болду.
Дагы bir заказ Шереметова дейт да. Фрунзенская набережная дейт. Так, тугандар, Шереметова дагы bir жолу келдим. 46 минут болуп кетти, елки кресло менен кошо келдим. 4460 рубль болду. Последний заказ бүгүнкү. Уже көздөрүм атышып болбой калды. Чарчап, жүдөп, көйнөктөрүм тырышып болбой калды. Так. 28 миң кештеттин. 16 саат дегенде. 16 саат дегенде 28 миң. 12-ге чейин 18 миң. 12-ден кейін 9925. 28 миң нормальный 16 саатта. Өтө жакшы го дейм. Азыр еще чай таштап кетти. 1500 сом, азыр мага таштап кетти. Кол менен мындайла карматып койду. Жана сыр бербей санабайсың да. Так, бирөө 500 рубль берди да. Бул 300 рубль берди. 800 рубль. Çay bugünkü çay çayıp kaldık ошо менен. Ушундай тугандар, минивендин эми зарабатыгын сиздерге көрсөтүп, кичинемдей доказательствосы менен, факты менен көрсөтүп сиздерге видео тарттым, колдон келишинче. Чарчап болбой калдым. Машина айдаган акыбалым болбой калды. Буну алып барып жуудуруп тазалатып машинаны алып барып берейин эми. Буйрус. Тугандар, немесин айтпай калыпмын. Канча поездок болгон? 10 поездок 28 миң болду тугандар. 10 поездок. 16 саатта 10 поездок 28 миң рубль. 3 миң рубльна солярка куйдум. Как раз анысын коем, бир эле келип кеттим уже акыркы койганымачы. Эми 3 миң рубль солярка куйсам, 1000 рубльна обед кылсам, бул жактан еще 800 рубль чай чыйып калды. Эми ошондо деле расход 3 миң рубль болду да. Арендасы да бир айта кетейин тугандар. 8 миңден баштап 12 миңге чейин экен машинанын жылына комплектациясына жараша. Ошондой. Өзүңүз наржак бер жагын эсептей бересиң. 10 миң болгондо деле 10 миң болгондо деле арендасы средний алып эсептеп коелу. 10 миң болсо 28 миң болду, 3 миң расход боло турган болсо 15 миң алып атат тугандар. 15 миң. Жакшы, мындай чарчаган, мындай чарчабай эле кеңири жанагы өтүп жатканда аркасында өтүп жатып алып, мындай бутугонун сунуп жатып, андай эле чарчабайт экенсиң. Берки машинада бүгүлүп бир эле жерде отура берген үчүн эжилип калат экен да барак. Ошондой туган. Кетtik anlayayım.